Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздө андан ары улантабыз. Биз менен болуңуздар. Эфирде Таңкы регион жана ошондой эле мен анын алып баруучусу Адилет Токтомбетов жана кесиптешим Жазгыл Кудайбердиева. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн эгерде сизде мына ушул көйгөйүңүз болсо, биз сизге мына ушул көйгөйдү чечүүгө аракет жасайбыз. Кандай көйгөй деп турган болсоңуз, эгерде сиз көпчүлүктүн алдында сүйлөй албай тартынсаңыз, сөзүңүздү жоготуп койсоңуз, 4-5 киши чогулган жерде эмне деп сүйлөрүңүздү билбей калсаңыз, же болбосо той топурлар, марекелер көп болот. Ушул тосту айтам, ушул каалоо тилекти айтам деп даярданып туруп айта албай калсаңыз, анда сүрдү кантип жеңем, кантип сүйлөө чеберчилигимди байытсам болот, кантип мен өзүмдү башкалардын жанында эркин сезем деп турган болсоңуз, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз атайын студияга конок чакырганбыз. Анда бүгүнкү конок менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Нариман Кадырбеков, коомдук мунара сөз өнөрү боюнча окутуучу. Тагыраак айтканда, биздин сүрдү кантип жеңебиз, сүйлөө чеберчилигибизди кантип өнүктүрөбүз деген суроолорго жооп берет. Саламатсызбы? Саламатчылар. Келиңиз. Кош келипсиз. Рахмат, Кутман таң. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Телекөрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз болот. Чоң рахмат, чоң рахмат. Алгач ушул студияга регион телекомпаниясына маек берүүгө чакырган журналисттер жамаатына жалпы эле сиздерге мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгүнкү күнүбүз ооматтуу болсун, берекелүү болсун. Жалпыбызга бир жакшы маанай тартуулаган кубанычтуу күн болсун деп. Эми негизи көпчүлүктүн көйгөйү мына ушул болуш керек. Сүр. Сүрдөн кантип арылышыбыз керек? Сүр негизи ар бир инсанда болот. Бала жаңы төрөлгөндө мындай алаканды тарс этип чыга турган болсо, ошол жерден чыккан добуштун негизинде корккон, бул жаратылыштан, табияттан келген коркунуч. Экинчиден, бала кулап кетейин дей турган болсо, ошол учурда коркуу пайда болот. Мына ушул эки коркунучтан башкасынын бардыгын биз өзүбүз аң сезибиз менен эле таап алган коркуу болуп эсептелинет дагы. Бул коркуулар негизи сүр. Ошол сүрдөн улам, анан элдин алдына чыккан мезгилде муундарыбыз титиреп, калтырак басып, добуштарыбыз таптакыр башкача чыгып, ошол нерселердин бардыгы бир эле сөз менен айтканда өзү эле таап алган коркунучтар да. Жасалма коркунучтар. Булардын бардыгын мындай жойсо болот. Эми тез арылыш үчүн эмне кылсак болот? Мисалы көпчүлүктүн жанында сүйлөш керек болот. Калчылдап титирип атабыз. Баягы бат жыйынтык бере турган бир эмне жасашыбыз керек? Бир көбү же туура дем алып коюшубуз керек, эмне алып коюш? Мисалы сиз жойсо болот дедиңиз да, кандай жол менен жоебуз? Ошону айтып кетсеңизчи, пожалуйста. Эң биринчи кезекте адамдын өзүндө бийик ишеним болууга тийиш. Мына ушул ишенимди биз биринчи кезекте пайда кылуубуз үчүн өзүбүздөгү ар бир инсандын жан дүйнөсүнөн мындай өзүн бийик сезе билген ишенимдерди киргизишибиз керек. Бул биринчи. Мунун жолдорун да айтканча кетейин. Ар бир инсан негизи уникалдуу деп айтылат да. Отпечатка пальцев дүйнө жүзүндө канча инсан боло турган болсо, тийгизбейли бардыгыныкы өзүнчө болгону сыяктуу эле ар бир инсандын өзүнчө өзгөчөлүгү болот. Ошол өзгөчөлүктөрдү өзүбүз эмес, акылыбыз эмес, негизи түпкү сезим туюп билип турушу керек. Ал үчүн мисалы Жазгүл айымдын өзүнүн 21 күчтүү жактарынын бардыгын жазып чыгышы керек. Аны жөн эле акыл менен билбестен ошонун түпкү сезимге негизи киргизишибиз керек. Мындайча айтканда, аябай өзүнө өзү ишенген инсан болуш үчүн биринчи кезекте мына ушул күнүгүн аткарыш керек. Экинчиден, бул сөзгө даяр эместик болуп айтылат да. Сөзгө эгерде Адилет мырза даяр эмес боло турган болсо, азыр ушул сөздү айтам деп отуруп, айта албай калсам эмне болот деген нерсе түпкү сезимде келет дагы, анан кийин адамды сүрдөтүп баштайт. Ошон үчүн сөзгө негизи даяр болушубуз керек. Туура. Сөзгө даярдык көрүүнүн да жолдору бар. Эми баягы биз дайыма мындай билебиз сөздү. Азыр эле чыгам дагы ушул багыттагы ойду айтам да, деп эле даярдык көрбөй эле чыгып алгандан кийин ошону запкы чыга беребиз. Сөзгө даярдык көрүүнүн жолдорун эгерде кыскача айтып кете турган болсом, эң биринчи кезекте
кээ бирлер жазуу жолу менен даярдык көрүшөт, кээ бирлер таптакыр эле жазбай эле оюнан эле сөздүн структуралык түзүлүшү боюнча эле бир аз даярдык көрө коюп чыга беришет. Негизи сөзгө бир даярдык көрүш үчүн текстти толугу менен жазып, экинчиден ошону күзгүбө каранып туруп ошол жерде башынан баштап аягына чейин негизи айтыш керек, деш керек. Үчүнчүдөн азыр эми бүгүнкү күндө ар биринин эле колунда телефон бар, ошо телефонго эле тартылып туруп кайсыл жеринде канчалык деңгээлде сен туура сүйлөп атасың, же болбосо интонация, паузалар канчалык деңгээлде колдонулуп атат. Ошондой эле жүзүңдөгү маанай, ошо сүйлөгөн сөзүң менен жарашыктуу болуп атабы же жокпу деген нерселердин баардыгын видео камерага эле тартып толук кандуу көрүп мындай даярдык көрсө болот. Же болбосо күзгүнүн алдында, же болбосо күзгүнүн алдында. Агай, менде бир суроо бар. Сөз байлык өстүрүүнүн жолдорун кыскача айтып берсеңиз, кандай кылып өстүрөбүз мисалы? Сөз байлыктын кээ бирөөндө бар, кээ бирөөндө жок да мисалы. Негизи көп китеп окуп эле деп коет да. Мындан башка эмне кылышыбыз керек? Сөз байлыкты негизи ар бир инсан негизи мындай сөз байлыкка ээ. Менин сөз байлыгым жок дегендер негизи жаңылышат. Туура. Бул сөз байлыкты негизи болгону активдүү, анан кийин пассивдүү болуп эле экиге бөлүнүп кетет да. Биз күндө сүйлөшүп жүргөн сөздөрүбүздүн баардыгы бул активдүүгө кирет. Ал эми жашообузда мындай кездешпеген сөздөрдүн баардыгы пассивдүү. Демек биз ошол пассивдүү күндө кездешпей жүргөн сөздөрдү гана сүйлөө, ошолордун үстүндө иштөөнүн гана үстүндө бир аз аракет кылып коюшубуз керек. Бул деген сөз ошол сиз айтып аткан баягы китеп окуу. Туура. Анан ошол китепти окууда добушту чыгарып окуу. Анан кийин жөн эле окуй койбостон ошону мындай добуштун түрлөрүн колдонуп окуу. Мындан сырткары ошону кайрадан айтып берүү. Бул биринчиден. Экинчиден, мен студенттериме дайым айтып келем да, ушул күнүнө жок дегенде 2ден макал жаттагыла депчи. Бир айда 60 макалдуу инсанга айланасыз деп. Күнүнө бирден эле учкул ой жаттап коюңуз. Чыңгыз Айтматовдун учкул ойлорунан, айтор дүйнө жүзүндөгү мен деген философтордун сөздөрүнөн жаттап, күнүнө бирден эле жаттап отура турган болсоңуздар, бир айда 30 учкул ойлуу инсан болуп каласыздар. Мындан сырткары притча, жанагындай тамсилдер, мындай таасирдүү окуялар. Мына ошолордон дагы жумасына жок дегенде бирден эле жаттап туруңуздарчы. Дегеним, ошол кандайдыр бир ойлорду айтып атканда же сүйлөшүп атканда, мына ошол макал лакап, учкул ой, ошондой притчалардан эгерде кошуп сүйлөгөнгө аракет кылып баштай турган болсо, ошол адамдын сөз байлыгы өсүп баштайт. Анан сизге менин үнүм өзүмө жакпайт дегендер да келип көпчүлүктөн угуп калам да. Азыр онлайн заманда болуп атат да, сөзсүз видео тартышыбыз керек, анан же үн коштошубуз керек болот өзүбүздүн видеого, анан өзүмдү тартсам эле үнүм мага жакпайт дегенди мен көп угам да. Ушул маселе менен дагы келишет болуш керек сизге. Аябай көп келишет. Негизи ар бир эле инсандын добушу адамдын өзүнүн табиятына жараша эле негизи Кудай ар кимине өзүнө тиешелүү үн берген. Ар бир үн негизи өзү жагымдуу. Болгону бул жерде биз ошол сүйлөп атканда ар бир чыгып аткан сөз эгерде жасалмасыз мындай жүрөктөн чыга турган болсо, ар бир инсандын добушу жагымдуу эле болот. Диктофонго дейбизби, же болбосо ушундай видео камераларга дейбизби, жастырып алып туруп, анан кийин үндү угуп эле укканда жакпай калып аткандыгынын эң негизги себеби бул ошол эми ушул жакка тартылып сүйлөп атам да деп эле жасалма жагына өтүп кеткендигине байланыштуу. Жасалма болбостон ошол естественный, кандай жазгүлайым, кандай адилет мырза боло турган болсо, ошол боюнча күлүп жайнап эле, ошол боюнча ойлорун баласына же болбосо күйөөсүнө же болбосо ата-энесине же жакын иштешкен коллегаларына кандай сүйлөп жаткан болсо, ошол багытта сүйлөй турган болсо, ар бир адамдын добушу өзүнө жагымдуу болот. Анан сиз айтып калдыңыз, ар бир адамдын үнү жагымдуу эле анан добушту туура коюш керек деп
негизи добуштун өзү 6 түрү бар. 6 түрүн тең негизи биз колдонуп сүйлөгөнүбүздө биздин сөзүбүз жагымдуу чыгат. Биздин добушубуз дагы отурган адамдарга уккулуктуу болот. Бул үчүн мындай ар бир добуштун түрлөрүн билүүгө тийишпиз. Эң биринчи добушубуз бул чыныгы адамдын табиятынан берилген эле өзүнүн добушу деп айтылат. Экинчиси бул шыбыроо. Биз ошол шыбыроону койчу эми элдин алдына чыккан мезгилде кантип эле ошо шыбырап сүйлөп калган нерсени колдонбок элек деп айтышат да. Негизи колдонушубуз керек. Керек болсо 1 минуталык сөздү сүйлөй турган болсоңуз дагы, эгерде сиз шыбыраган добуштун түрүн бир аз болсо да кошуп кеткен болсоңуз, сиздин добушуңуз алда канча мурункуга салыштырмалуу сонун чыгат. Ал эми бул үчүнчү добуштун түрү бийик добуш деп айтылат. Бул бийик добушту биз кайсыл жерлерде көбүрөөк колдонобуз? Чакырык багытындагы сөздөрдү сүйлөп атканда, мотивация берүүдөгү, жактагы бир ойлорду айтып атканыбызда колдонулуучу добуштун түрү бул. Анан бир нерседен катуу чоочуп кеткендеги нерселерди дагы, мисалы, жөнөкөй эле чоочуп кеткен багыттагы добуш чыгарбастан бийик чыгарып эгерде айта турган болсоңуз, анда ошол көркүнө чыга түшөт да. Бул бийик добуш деп айтылат. Андан кийинки добуштун түрлөрү бул добуштун ыргактары. Биз эгерде сүйлөй турган болсок да, элдин алдына чыгып сүйлөп аткан мезгилде бир эле ыргак менен сүйлөй бере турган болсок, бул монотонный деп коет, Биз эч качан ошол бир ыргак менен сүйлөй беребестен, кээде тез-тез сүйлөп, кээде жай сүйлөп, ошол эле мезгилде кээде баягы өзү чыныгы добушубуз менен сүйлөп аткандагы эле баягы бир ыргактагы добуштун. Мына ушул добуштун ыргактары дагы өтө чоң мааниге ээ. Ал эми мына ушул добуштун түрлөрүн бардыгын бир мезгилде колдонуп сүйлөй ала турган болсок, анда бул оратордук добуш деп айтылат, 6-чысы. Демек, биздин сөзүбүз так туура болуш үчүн, угуп жаткан адам биздин сөзүбүздү эстеп калыш үчүн, жаныбыздагылардан айырмаланыш үчүн биз мына ушул добуштун бардык түрүн пайдалансак. Мисалы, мен сизди сахнага чакырар учурда Нариман Кадырбеков деп, Нариман Кадырбеков деп угатасыңарбы деп, угатасыңарбы деп. Бир эле сөздө, бир эле сүйлөмдө ар бир добушту пайдалансаң, сени угаткан адамга дагы сенин сөзүң кызыктуу болот. Аябай туура айттыңыз ушул сөздү. Аябай туура айттыңыз. Чындыгында ошол бир эле сөздү айтканыбызда, мисалы эгерде жаза турган болсокчу, ошол жазууда бир эле сөз, мисалы келиңиз деген эле сөздү алайлы да. Келиңиз деген сөз бир эле маанини бере турган болсо, эгерде добушубузду өзгөртүп айта турган болсок, келиңиз десе жаман кабыл алат. Одоно. Келиңиз дей турган болсо, бул башкача. Сыйлуу деңгээлде. Келиңиз деп эле кое турган болсочу, жактырбагандай. Айтор бир эле сөз менен добушубузду өзгөртүү аркылуу бир топ маанини берсе боло турган өтө сырдуу чоң күчкө ээ да бул. Анан менде мына ушундай суроо бар да. Мамлекеттик кызматкерлер коомдук иш-чараларга, маданий иш-чараларга байма-бай катышып турат. Анан кээ бир жерден байкап калабыз. Кээ бири харизмасы бар, өз оюн так айта алат, ар бир сөзү даана тагуу болот. Кээ биркилер кагаздан дагы жакшы окуп бере албайт, үнүн укпайбыз, түшүнбөй калабыз. Негизи ошол мамлекеттик кызматкерлер дагы сүйлөө чеберчилиги боюнча сабак алышы керекпи? Анан биз ошол коомчулуктун алдында кантип өзүбүздү башкарышыбыз керек? Сүйлөө маданияты баягы көпчүлүктүн алдында болгондо дагы мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болсо кандай болуш керек? Сонун суроо да. Ушул багытта менин аябай көп ойлорум бар да. Негизи дүйнөлүк элдин алдына чыгып сүйлөөдөгү дүйнөлүк маданият бар. Мына ушул дүйнөлүк маданият ошол Дейл Карнегиндин том китептеринде дагы, мен деген күчтүү ораторлордун дагы чыгарган китептерин да ачып карап окуй турган болсок да, мына ушул маданият бүгүнкү күндөгү мамлекеттик кызматкерлер арасында толук кандуу сакталбай келип аткандыгын көрүп келебиз. Соцсеттерден, чыйындардан, чогулуштардан дегендей да. Бул жерде президент бүгүнкү күндө сонун саясат жүргүзүп келет.
Анан ошол саясатты толук кандуу карапайым элге жеткире турган инсандар бул мамлекеттик кызматкерлер. Ошол райондун деңгээлиндеги хакимдер дейбизби, шаардык деңгээлдеги мэрлер дейбизби, же болбосо областтык деңгээлдеги губернаторлор дейбизби. Булар негизи бийлик менен элдин ортосуна салынган көпүрө. Мына ошол көпүрөлүк милдетти аткарыш үчүн оратордук чеберчиликке тиешелүү болгон техникаларды толук кандуу билиши керек. Жөнөкөй эле мисал бул спикер элдин алдына чыкканга чейинки 7 секундтанын ичинде анын ким экендиги боюнча билүүгө болот. 7 секундталык убакыт бул сенин ким экендигиңди, тагдырыңды чечип кое турган эле убакыт да. Ушул учурда эмнелерге көңүл бөлүш керек? Эң биринчи кезекте элдин алдына чыккандан кийинки осанкаң. Эгерде осанкаң сеники түз эмес болуп турган болсо, өзүнө өзү ишенбеген инсан болуп көрүнүп каласың. А эгерде басып эле баратканыңда, эгерде жайыраак ылдамдык менен баса турган болсоң, анда текебер инсан болуп көрүнөсүң. А эгерде шашып басып бара турган болсоң элдин алдына, анда мындай өзүнчө күйпөлөктөгөн, шайдоот, өзүнчө эле шашып жүргөн инсан сыяктуу болуп көрүнүп каласың. А эгерде орточо ылдамдык менен басып, анан баргандан кийин дагы турганда буттарыңдын жайгашкан жери, мындай эки ийинибиздин аралыгынан алыс эмес, же болбосо буттарыбызды мындай бириктирип тийгизип турула турган болсокчу, анда мектеп окуучуларына окшоп калабыз. Туура. А эгерде ийинибиздин аралыгынан алысыраак жайгаштырып тура турган болсок, анда талтайып көрүнөт дагы мындай текебер адам болуп көрүнүп калабыз. Ошон үчүн ушул аралыктан эч кем кылбаган бул дүйнөлүк маданият. Эми соцсеттерден бардык жактан караңыздар, ошондой болуп турабы же жокпу? Үчүнчүдөн, колдорубуздун турган жери кандай болуш керек? Негизи спикер элдин алдына чыккандан кийин сөз сүйлөп баштаганга чейин түз турса болот дагы, сөзүң сүйлөп баштадыңбы, ременден жогору төштөн ылдый болууга тийиш. Эч качан мен мэрмин же болбосо хакиммин дегендей болуп туруп, баягы колду аркага алуу, чөнтөккө салып, текеберлик. Бул туура эмес көрүнүш. Элге дагы жагымсыз көрүнүш. Анда сен ошентип тургандыгыңдан эле сен билинет сен кандай мамлекеттик кызматкерсиң. Туура. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги маданиятты биз негизи билишибиз керек, жөн эле билип койбостон түпкү сезимге киргизишибиз керек. Туура. Мына ушул багыттагы маданиятты билишин негизи камсыз кылган саясатты дагы мисалы жолго сала турган болсо, бул бийликтин мындай чапкан камчысы күчтүү болор эле деген эле ойду айтар. Менде суроо бар. Мынакей кээ бирлөрү такыр эле колун жансап же болбосо кол булгалап сүйлөшөт да, мисалы, дароо мен деле мисалы суроо берип жатканда көрдүңүзбү, колумду жансап сизге суроо берип жатам. Ушул канчалык деңгээлде туура колду жансап сүйлөнүү негизи? Бул да сонун суроо да. Жардам береби? Колдун жансалып сүйлөшүү деп айтылат илимде. Ойдун күчөтмө маанисин берүүчү курал. Биз негизи колду жансап сүйлөшүбүз керек. Көпчүлүктү байкасаңыздар, негизи кол таптакыр жансалбаган адамдар менен жансабай сүйлөгөн адамдар аябай көп. Бул союз мезгилиндеги келген эле бир тарбия деп айтар элем да. Түп-түз турган боюнча сүйлөп түшүп кетип калышат. Же болбосо ашыкча чындап эле кыймылдатып сүйлөшүшөт да. Негизи колду туура жансап сүйлөөнүн негизи 4 багыты бар. Эң биринчиси бул саноо багытындагы. Эгерде бир саналган багыттагы мен биринчиден, экинчиден деп турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө колуңуздарды көрсөтө бериңиздер. Биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн деп. Болгону баягы эл алакан эл жакты карашы керек. Туура. Мындай эмес да. Мындай болуп турган болсо, баягы жыйынтыктаганда мындай муштум түйүлүп калышы мүмкүн, Мүмкүн болушунча алаканды эл жакка карап туруп, биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн бул саноо багытындагы. Экинчи багыты деп айтылат, көрсөтүү багытындагы деп айтылат. Кандайдыр бир предметти көрсөтө турган болсоңуздар, колуңуздар менен бул жак, тигил жак, же болбосо Жазгүл айым, же болбосо Адилет мырза дегендей кылып, мындай ошондой көрсөткөн багыттагы. Ошондой эле мисалы тоголок бир шарды
жер жүзүн боюнча айта турган болсок деле да, аба мейкиндигине чие бериңиздер деп айтылат да, мындай. Жер шары тогулук дегендей кылып. 4 бурчтук болсо 4 бурчтук дегендей кылып элечи. Мына ушул бул экинчи. Элестөөлөрдү чийип көрсөтөт. Да, элестөөлөрдү чийип көрсөтөт. Кол менен көрсөтөт. Да, кол менен толук кандуу көрсөтө бериңиздер дейт. Жөн эле айтып койгонго караганда, эгерде сиз колуңуз менен көрсөтүп, элестетип, чийип көрсөтө турган болсоңуз, ал да канча таасирдүүрөөк болот деген белги. Андан кийин эмоционалдык деп коет. Эгерде сиз мындай ыйлаган багыттагы бир окуяны айтып аткан болсоңуз, колуңуз барсын деп айтылат. Тамчылап көз жаш там кеткен сөздү жөн эле көз жашым там кетти эмес, көзүм кылгырып, жаш чыгып, анан кийин тып этип там кетти деп колуңузду ошол жакка көрсөтө турган болсоңуз, бул эмоционалдык. Таң кала турган болсоңуз, коркуп кете турган болсоңуз да, колдоруңуз ошол жакка барсын деп айтылат. Ал эми төртүнчүсү бул ошол ыргактары деп айтылат. Ыргактары колдун дагы ошол ыргагы болууга тийиш. Эгерде тез сүйлөп аткан болсоңуз, тез багыттагы окуяны айтып аткан болсоңуз, колуңуз тезирээк кыймылдасын. Сөзүңүз тез, колуңуз жай болбосун. Туура. Төртүнчүсү мына ушул бар. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз көпчүлүктүн алдында сүйлөп атканда колуңуз ашыкчы болуп атса, кайсыл жерге коеруңузду билбей жатсаңыз, бул нерсени көп адамдардан угам. Көпчүлүктүн алдында сүйлөп атканда колум ашыкчы болуп, кайсыл жака коерумду билбей калам деп айтат да. Нариман мырза айткан кеңештерди колдонсоңуз болот экен. Жаңсоону, башкача айтканда, колубузду биздин сүйлөгөн сөзүбүзгө, сүйлөмүбүзгө, ошол учурдагы абалга, ситуацияга жараша биз колубузду кыймылдатып сүйлөсөк, демек сиздин сөзүңүз дагы көбүрөөк баягы эффективдүүрөөк болот экен, э? Кесиптешимдин суроосун берсин. Менде да бир суроо бар, урматтуу агай. Бул негизи ораторлук чеберчилик өз адамга керекпи же керек эмеспи? Оратордук чеберчилик бул сөз өнөрү. Негизи бардык кандай гана ийгилик болбосун деп айтылат да. Эмне гана алдыңыздарга максат койбоңуздар. Ошол максаттарга жетиш үчүн негизи адамдар менен болгон мамиле менен. Эгерде ошол мамиле жолун жолго салбай турган болсоңуз, анда ал ийгиликти багындыруу мүмкүн эмес. Негизи бул жарыктык дүйнөдө бактылуу болуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн ошол мамилени жөнгө сала турган нерсе бул биздин сөзүбүз да. Сөз бул адам баласынын эң негизги куралы. Сөз кылыч сыяктуу деп айтылат го. Жоокер кылычын мокок боюнча жоого чыкпаган сыяктуу ар бир инсан сөзүн курчутуп турушу керек. Агай, мисалы, биз сүйлөп жатканда көпчүлүк учурда сөз таппай калып, паузаны көп колдонобуз го. Деп сөз таппай калган учурда пауза көп колдонот. Ушул паузаларды көп колдонбош үчүн бир техника айтасызбы, эмне кылышыбыз керек? Бул негизи пауза колдонулушу керек, жазып ойлойм. Паузанын негизи 6 түрү болот. Бул паузаларды толук кандуу эгерде биз туура колдонушту билбей турган болсок, анда биздин сөзүбүздүн көркү кетет. Анан жанагы сиз айтып аткан бул мите сөздөр да. Бул табияттан кичинекейибизден эле келип аткан нерсе. Деген сөздү колдоно берген, анан дей берген. Ушул сыяктуу толтура мите сөздөр көп да. Ошол мите сөздөрдү тескерисинче кайра паузага алмаштыруу жолу менен сөздөрүбүздү оңдосок болот. Бул үчүн бир жакшы көнүгүү бар да. Мисалы, ким эле үйдө, мисалы ата дейбизби же эне дейбизби, ошол көбүнчө ушундай мите сөздөрдү көп колдонуп жүрө турган болсо, балдардын арасында, үй бүлөсүнүн арасында эле, же болбосо коллектив боло турган болсо, коллективдин арасында бир оюн уюштуруш керек. Ал оюн, мисалы, эгерде мен деген сөздү көп качан айта турган болсом, мындай щелчок. Ушундай кылып эскертип турчу дегендей кылыпчы. Экинчиден, же болбосо алаканча кол чап. Кол чап. Бул оюн. Баласы айтсын, кызы айтсын, келини айтсын, айтор ошондой эскертип тура турган болсо, эскерткен сайын ошону кайра ошол паузага алмаштыруу жолу менен
ошондой мите сөздөрдөн арылса болот. Мите сөздөрдөн баягы кайталануучу сөздөрдөн арылуу үчүн сиз айткандай бир белги бере турган нерсени өзүбүз ойлоп таап алсак, анан ал белги биздин мээге келген сайын сигнал келет дагы ошол нерсени жасабаганга аракет жасайт экенбиз. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берели. Биздин теле көрүүчүлөр дагы, анын арасында кесиптешим экөөбүз дагы сүйлөө чеберчилиги боюнча көп маалыматтарга ээ болдук. Сизди кайсыл жактан издеп табыш керек? Социалдык баракчаларда, социалдык тармактарда барсызбы? Баракчаңыз кандай аталат? Номериңиз болсо да калтырсаңыз болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз кичине жарнамалап кетсеңиз келиңиз. Чоң рахмат. Негизи азыр эми оратордук чеберчилик боюнча дейбизби, же болбосо бир башка мындай маалымат бизнеси дейбизби, айтор аябай толуп көбөйүп кеткен да. Арасынан өзүм жөнүндө мындай кыскача айтып кете турган болсом, мен тажрыйбалуу экспертмин. Тагыраак айтканда, басып өткөн жолум аркылуу ушул кесипке келип, басып өткөн жолум аркылуу бүгүнкү күндө адамдарга, калуучуларга билим берип келип атам да. Буга далил өзүм мамлекеттик кызматта 10 жылдан ашык иштедим. Телевидение жаатында дагы 3 жылдай эмгек кылгам, дикторлуктан баштап директорлук кызматка чейин. Андан кийин депутаттык кухняны аябай жакшы түшүнүп, жакшы билем. Себеби дегенде ал жакта областтык кеңештин депутаты болуп 5 жыл эмгектендим. Ал эми коомдук жумуштарда Москвада АКС диаспорасынын төрагасы, мындайча айтканда ошол коомдук жумуштарда дагы абдан көп активдүү эмгектерди кылып келгендигиме байланыштуу. Мындан сырткары Радислав Кандапас бул дүйнөлүк деңгээлдеги рейтинг боюнча 10дун бирине кирген аябай күчтүү, чындыгында күчтүү оратор. Ошондон билим алып келдим. Казакстанга барып дагы фабрика ораторов деген, ораторлар фабрикасы деген чоң окуу жай бар. Ошондон дагы билим алып келдим. Анан бүгүнкү күндө 1,5 миңден ашык студентке жарыгымды тийгизип, сертификаттарды кайрган ийгиликти жарата алдым. Анан бүгүнкү күндө офлайн тармагын, мурда жалаң онлайн тармагында берип келгендем. Учурда офлайндан да сабак берип атамын. Ушул эле көчөдө Жибек жолу менен Фучка кесилишкен жерде Фучка 9 деген имараттын 2-кабатында бүгүнкү күндө ошол офлайндан сабак берип келип атабыз. Менин баракчаларым ошол Нариман Кадырбековдо эле чыгат. Instagram, Facebook'тардан ушулар аркылуу байланышса болот. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз ага сизге. Көптөгөн инсандарды ошол сүйлөө чеберчилигин көбөйтүп, көпчүлүктүн алдында сүйлөөдө, өзүн эркин сөзүүдө, анан калтырап, титиребей, үн өзгөрбөй, өзүнө өзү ишенимдүү, так туура, даана сүйлөп, анан дагы жөн эле сүйлөө чеберчилигин үйрөнүп койбой, жашоосунда колдонуп, бир ошол сиз берген техникалар менен тепкичтерге көтөрүлүп, жумушунда болобу, үйүндө болобу, балким жөн эле кожойке болсо дагы балким балдарына туура так сүйлөсө, бул дагы өзүнчө бир жетишкендик. Жетишкендиктерге сиздин ар бир окуучуларыңыз сиздин техникаларыңызды колдонуу менен ополтодо ийгиликтер жаратсын деген ару тилегибизди айтабыз. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз көпчүлүктүн алдында сүйлөй албай тартынып жатсаңыз, оюңузду ачык айта албай жатсаңыз, тартынсаңыз, сүрдөсөңүз, же болбосо мына ушул сөздү айтам деп даярданып туруп аягына чыга албай калсаңыз, сөздөрүңүздү чайнап, жеп салсаңыз, мимикаларды көп колдонсоңуз, же болбосо мите сөздү көп колдонсоңуз, деги эле койчу үнүңүз өзүңүзгө жакпай жатса, иши кылса, оратордук чеберчилик боюнча сабак алууга муктаж болуп турган болсоңуз, анда бүгүнкү биздин коногубуз Нариман мырзага кайрылсаңыздар болот. Бүгүн бизде мына ушундай өзгөчө бир биздин жашообузду алдыга жылдырууга жардам бере ала турган Нариман Кадырбеков, коомдук мунара сөз өнөрү боюнча окутуучу, сүйлөө чеберчилиги боюнча эксперт адис бүгүн бизде конокто болду. Урматтуу кесиптештер, жана ошондой эле биздин жалпы теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.